14-бөлүм. Ошондо бүт жамаат боздоп жиберди. Эл ошол түнү ыйлап чыкты. Исраил уулдарынын бүт жамааты Муса менен Аарунга мындай деп наалыды: "О, ушундан көрө Мисир жеринде же ушул чөлдө эле өлүп калсак эмне? Теңир бизди ал жерге кылычтан өлсүн деп алып бара жатабы? Эми аялдарыбыз менен балдарыбыз душманга олжоо болот. Андан көрө Мисирге кайтканыбыз оң эмеспи?" Анан алар бири-бирине: "Өзүбүзгө башчы шайлап алып, Мисирге кайра кетели" дешти. Ошондо Муса менен Аарун Исраил уулдарынын бүт жамаатынын алдында жүзтөмөндөп жыгылышты. Ал жерди көрүп келгендердин ичинен Нундун уулу Жашия менен Жепундун уулу Калеб да кийимдерин айрып жиберишип, Исраил уулдарынын бүт жамаатына мындай дешти: "Биз көрүп келген жер абдан сонун жер экен. Эгерде Теңир бизге райым кыла турган болсо, анда бизди ал жерге өзү алып барат. Сүт менен балаккан ошол жерди бизге берет. Болгону Теңирге каршы чыкпагыла. Ал жердин элинен коркпогула. Биз ал элди жеңип алабыз, анткени алардын коргоочусу жок. Ал эми биз менен Теңир бара жатат. Ошондуктан алардан коркпогула." Ошондо бүт жамаат буларды таш бараңга алыш керек деп кыйкырды. Бирок Теңирдин даңкы жайын чатырынын үстүнө келип, бүт Исраил уулдарына көрүндү. Ошондо Теңир Мусага: "Бул эл мени качанкыга чейин каардантат? Мен аларга кереметтерди көрсөткөндөн кийин да мага ишенбей жүрө беришеби? Мен аларды жугуштуу оору каптатып жок кылам да, сенден алардан көбүрөөк, күчтүүрөөк эл жаратам" деди. Бирок Муса Теңирге мындай деди: "Бул элди өз кубатың менен өздөрүнүн арасынан алып чыккан сен экениңди билген мисирликтер бул жөнүндө угуп, бул жердин тургундарына айтышат. Алар сенин Теңир экениңди, бул элдин арасында жүргөнүңдү, өзүңдүн жүзүңдү аларга көрсөткөнүңдү, алардын үстүндө сенин булутуң турганын жана сен алардын алдында күндүз булут мамынын ичинде, түнкүсүн от мамынын ичинде баратканыңды уккан ошол жердин элине айтышат. Эгерде сен бул элди бир кишини жок кылгандай кырып салсаң, анда сенин даңкыңды угушкан ошол элдер Теңир бул элди өзү ант менен убада кылган жерге алып бара албай, чөлдө кырып салды" деп айтышат. Ошондуктан Теңирдин күчүнүн даңкы чыксын, анткени сен минтип айткансың. Теңир чыдамдуу, абдан боорукер, мыйзамсыздыкты да, кылмышты да кечирет, жазасыз да калтырбайт. Ата бабаларынын мыйзамсыздыгы үчүн балдарын 3-чү, 4-чү тукумуна чейин жазалайт. Сен бул элдин күнөөсүн Мисирден чыккандан баштап ушул күнгө чейин улуу ырайымың менен кечирип келе жатканыңдай эми да кечир. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Сен сөзүң боюнча кечирейин. Мен тирүүмүн, ошондуктан бүт жер жүзү Теңирдин даңкына толуп турат. Мени Мисирде жана чөлдө көрсөткөн даңкым менен кереметтеримди көргөндөрдүн бардыгы мени 10 жол сынашты. Менин үнүмдү укпай коюшту. Алардын ата бабаларына берем деп ант менен убада кылган жерди алар көрүшпөйт. Мени каарданткандардын бардыгы ал жерди көрбөйт. Бирок менин кулум Калепте башка рух болгондуктан, ал мага толук баш ийгендиктен, мен аны өзү барып келген жерге алып барам. Анын тукуму да ал жерди мурастайт. Амалыктыктар менен канаандыктар өрөөндө жашашат. Эртең артка кайтып, Кызыл деңизге барчу жол менен чөлгө кеткиле." Анан Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: "Бул ниети жаман эл мага качанкыга чейин наалыйт. Исраил уулдарынын мага наалыганын угуп жатам. Аларга мындай деп айтып кой: Мен тирүүмүн дейт Теңир. Мага кандай айтсаңар, так ошондой кылам. Өлүгүңөр ушул чөлдө калат. Мага наалыганыңар үчүн эсепке кирген 20 жана андан жогорку жаштагыларыңардын баары өлүп, ушул чөлдө каласыңар. Жепундун уулу Калеб менен Нундун уулу Жашиядан башкаңар мен колумду көтөрүп алып барам деп ант берген жерге кирбейсиңер. Душмандын колуна түшүп олжоо болот деген балдарыңарды мен ошол жерге алып барам. Алар силер жек көргөн жерди көрүшөт. Ал эми силердин өлүгүңөр ушул чөлдө калат. Балдарыңар чөлдө 40 жыл көчүп конуп жүрүшөт. Баарыңар чөлдө өлүп бүткөнгө чейин алар силердин ишенимсиздигиңер үчүн азап тартышат. Силер жерди 40 күн карап чыктыңар. Өзүңөрдүн күнөөлөрүңөр үчүн ошол күндөрдүн санына жараша 40 жыл жазаланасыңар. Бир күн үчүн 1 жыл. Мен таштап койгондо кандай болорун ошондо билесиңер. Мен Теңир мага каршы чыккан ушул ниети жаман элге айтканымды аткарам. Алардын бардыгы мына ушул чөлдө кырылып жок болушат." Муса жерди карап келгени жиберген адамдар кайра кайтып келип, бүт жамаатты Мусага каршы тукуруп, жер жөнүндө жаман сөз таратышты. Жер жөнүндө жаман сөз тараткан бул адамдар Теңирдин алдында жазаланып өлүштү. Жерди карап келгендердин ичинен Нундун уулу Жашия менен Жепундун уулу Калеб гана тирүү калды. Ана Муса ушул сөздөрдү Исраил уулдарына айтып берди. Ошондо эл кайгыга батты. Анан эртең менен эрте туруп, тоонун башына чыгып мындай деп айтышты: "Эми биз Теңир айткан жерге барабыз. Биз чын эле күнөөгө баттык.
Ошондо Муса аларга мындай деди: "Эмне үчүн силер Кудайдын буйругун укпай жатасыңар? Мунуңар ийгилик алып келбейт. Барбагыла, анткени араңарда Теңир жок. Душманыңардан жеңилип каласыңар. Ал жерден силерге амалыктар менен канаандыктар каршы чыгышат. Алардын кылычынан өлөсүңөр, анткени силер Теңирди таштап койдуңар. Ошондуктан Теңир силер менен болбойт." Бирок алар болбой эле тоого чыга башташты. Ал эми Теңирдин келишим сандыгы менен Муса станда калды. Ошондо ошол тоодо жашаган амалыктыктар менен канаандыктар аларды талкалап Хормага чейин кууп барышты. 49-забур. Кудайдын Кудайы Теңир үн салып, күн чыгыштан күн батышка чейин жер жүзүндөгүлөрдүн бардыгын чакырат. Кудай сулуулуктун туу чокусу болгон Сион тоосунан келет. Кудайыбыз келе жатат. Ал унчукпай келе жаткан жок. Анын алдында баарын жалмаган от, анын тегерегинде катуу бороон бар. Ал өз элин соттоо үчүн жогорудан асман менен жерге чакырык салып жатат. Курмандыктын жанында мени менен келишим түзгөн менин ыйыктарымды чогулткула. Асман анын чындыгын жар салып жатат. Анткени бул сот Кудайдын өзү. Элим, мени ук, мен сүйлөйм. Исраил, мен сага каршы күбөөгө өтөм. Мен Кудаймын, сенин Кудайыңмын. Мен сени курмандыктарың үчүн жемелебейм. Сенин бүтүндөй өрттөлчү курмандыктарың дайыма менин алдымда. Сенин үйүңдөн бука чарды албайм. Сенин корооңдон текеди албайм. Анткени токойдогу жаныбарлардын баары меники, тоодогу миңдеген мал да меники. Тоодогу баардык куштарды билем. Талаадагы жаныбарлар менин алдымда. Эгерде мен ачка болсом да сага айтмак эмесмин. Анткени бүткүл аалам жана анда жашагандардын баары меники. Мен бу качардын этин жемек белем. Текенин канын ичмек белем. Кудайга курмандык катары даңктоо тартуула. Кудуреттүү Кудайга берген убадаларыңды аткар. Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү мени чакыр, мен сени куткарам. Сен болсо мени даңктайсың. Күнөөкөргө болсо Кудай мындай дейт: "Эмне үчүн сен менин мыйзамдарымды жар саласың? Осуятымды оозуңа аласың. Бирок өзүң менин мыйзамдарымды жек көрөсүң, менин сөздөрүмдү артыңа таштайсың. Ууруну көргөндө ага кошулуп кетесиң, ойноштук кылгандар менен катташасың. Оозуңдан жаман сөздөр чыгат, тилиң болсо амалкөй сөздөрдү куйлуштуруп сүйлөйт. Отуруп алып бир тууганыңа каршы сүйлөйсүң, өз энеңдин уулун жамандайсың. Сен ушундай кылдың, бирок мен унчуккан жокмун. Өзүң кандай болсоң, мени да ошондой ойлодуң. Айыбыңды ачып, күнөөңдү өз көзүңө көрсөтөм. Кудайды унуткандар, мына ушуну түшүнгүлө. Болбосо мен силерди жазага тартсам, эч ким куткарбайт. Мага курмандыкка даңктоо арнаган адам, мага урмат көрсөткөн адам, өз жолун байкап жүргөн адамга мен Кудайдын куткаруусун көрсөтөм. 3 бөлүм. Теңир. Себайот Теңир. Иерусалим менен жүйүттүү койчу таягынан, бийлик таягынан, нанынан, суусунунан, эр жүрөк жол башчысынан, жоокеринен, башкаруучусунан, пайгамбарынан, көрөгөчүнөн, аксакалынан, элүү башчысынан, төрөсүнөн, кеңешчисинен, акылдуу сүрөткөрүнөн, сөзгө чечен адамынан ажыратат. Мен аларга жаш балдарды башчы кылам. Алардын үстүнөн балдар бийлик кылышат. Адамдар бири-бирин эзишет, жакыны жакынын эзет, жаштар каарларды сыйлашпайт. Карапайым адам өзүн төрөдөн жогору коет. Ошондо бир тууганына, баласы атасына жармашып, сенин кийимиң бар, бизге жол башчы бол. Мына бул ураандыларды өз колуңа ал деп айтат. Ал болсо ант берип, коомдун жарасын айыктыра албайм, анткени үйүмдө нан да, кийим да жок. Мени элге жол башчы кылбагыла дейт. Иерусалим ушинтип урады, жүйүт ушинтип кылады, анткени алар тили менен да, иштери менен да Теңирге каршы чыгышат. Анын даңкынын көздөрүнө акарат келтиришет. Алардын жүздөрү өздөрүнө каршы күбөлөндүрүп турат. Алар содомдукторго окшоп өз күнөөлөрүн ачык эле айтышат. Жашырышпайт. Алардын жанына кайгы, анткени алар өздөрүнө өздөрү кыянаттык кылышты. Адил адамга жакшы болорун айтып койгула, анткени ал өз иштеринин жемишин жейт. Ал эми мыйзамсызга кайгы, анткени ал өз колу менен кылган иштери үчүн жазасын алат. Элимди эзип жаткандар балдар, элиме аялдар бийлик кылып жатышат. Элим, сен өзүңдүн жол башчыларың адаштырып жатышат. Алар сени тескери жолго салышты. Теңир соттоо үчүн ордунан турду. Элдерди соттоо үчүн турду. Теңир өз элинин аксакалдарын жана төрөлөрүн соттой баштады. Силер жүзүмзарды талкаладыңар. Кедей кембагалдардан талап тоноп алганыңар үйүңөрдө турат. Силер эмне үчүн менин элимди кысымга алып, кедей кембагалдарды эзип жатасыңар дейт Теңир. Себайот Теңир. Анан Теңир мындай деди:
Сиондун кыздары текебер баштарын көтөрүп басышат. Көздөрү менен азгырышат, керибездене басышат. Бутундагы чынжырларын шыңгыратып басышат. Ошон үчүн Теңир алардын төбөсүн жалаңаштайт. Теңир алардын абийирин ачат. Ошол күнү Теңир алардын буттарындагы кооз чынжырларын, жылдызчаларын, айчаларын, сыргаларын, мончокторун, чоң желпигиштерин, чач байлагыштарын, билериктерин, курларын, атырларын, сыйкырдуу тумарларын, манжаларындагы, мурундарындагы шакектерин, сый кийимдерин, жамангыштарын, чапандарын, намыяндарын, күзгүлөрүн, жука көйнөктөрүн, шалы жоолуктарын, жабууларын алып коет. Ошондо жипаржыт ордуна сасык жыт, кур ордуна аркан, тармалчач ордуна такыр баш, генен чапан ордуна тарзумбал, сулуулук ордуна так болот. Эркектериң кылычтан өлөт, эржүрөк жигиттериң согушта өлөт. Борбор шаардын дарбазасы үшкүрүп ыйлайт, ал кыйрап жерге отуруп калат. 4 бөлүм. Ошол күнү 7 аял бир эркекке жабышып, өз наныбызды жейли, өз кийимибизди кийели, болгону сенин ысымың менен аталалы, бизден маскарачылыкты алып ташта дейт. Ошол күнү Теңирдин бутагы сулуулук жана урмат менен келет. Жердин жемиши Исраил элинин тирүү калган уулдары үчүн улуулук жана даңк менен келет. Теңир Сион кыздарынын жийиркеништерин жууп салгандан кийин, Иерусалимдин канын анын ичинен жазалоо руху менен, оттун руху менен тазалагандан кийин, Сиондо калгандар жана Иерусалимде тирүү калгандар, Иерусалимде жашаш үчүн китепке жазылгандардын баары ыйык деп аталышат. Теңир Сион тоосунун бүт жерине, анын үстүндөгү бүт элдин үстүнө күндүз булут жана түтүн, түнкүсүн жалындап күйгөн оттун жаркырагын жаратат. Анткени бул бардык даңктуу нерсенин үстүнө жабуу болот. Күндүз аптаптан калкалай турган чатыр болот, нөшөр менен жамгырдан корголой турган, сактай турган жай болот. 11 бөлүм. Ишеним бул үмүттөнүп күтүп жаткан нерсенин ишке ашаарынан шектенбөө жана көрүнбөгөн нерсеге бекем ишенүү. Ушундай ишеним үчүн байыркылар жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болушкан. Аалам Кудайдын сөзү менен жаратылганын ишеним аркылуу таанып билебиз. Демек, көрүнбөгөн нерседен көрүнгөн нерсе жаралган. Ишеним менен Абыл Кудайга кабылдыкынан жакшы курмандык алып келген. Ишеними аркылуу анын адил деп табылгандыгы жөнүндө жана анын тартуулары жөнүндө Кудай күбөлөндүргөн. Ишеними менен ал азыркыга чейин сүйлөп жатат. Ишенгендиги үчүн Енох асманга алынды. Ал өлгөн жок. Аны таппай калышты. Анткени аны Кудай алып кетти. Алынып кетерден мурун ал Кудайга жаккандыгы жөнүндө күбөлөндүрүүгө ээ болгон эле. Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Кудайга келген адам анын бар экендигине, аны издегендерге ал тиешелүүсүн берерине ишениши керек. Ишеним аркылуу Нух пайгамбар али көрүнө элек нерсе жөнүндө аян алып, өз үй бүлөсүнүн куткарылышы үчүн Кудайдан коркуу менен кеме курган. Өз ишеними менен ал бүткүл дүйнөнү айыптады. Ишенимдин негизинде адилеттиктин мурасчысы болду. Ишеним аркылуу Ыбрайым мурас кала турган өлкөгө кетүү жөнүндөгү чакырга баш ийип, кайда барарын билбесе да жолго чыккан. Ишеними аркылуу ал убадаланган жерге келгин сыяктуу отурукташып, ошол эле убаданын мурасчылары болгон Ысхак жана Жакып менен чатырда жашаган. Анткени ал архитектору жана куруучусу Кудай болгон, пайдубалы бекем шаарды күтүп жүргөн эле. Сара төрөбөс болгонуна, жашы өтүп калганына карабай, ишеними аркылуу кош бойлуу болууга Кудайдан күч алган. Анткени убада берген Кудайдын ишенимдүү экенин билген. Ошентип бир адамдан, анан калса каарып калган адамдан асмандагы жылдыздай сансыз, деңиз кумундай көп урпак тарады. Булардын баары ишенип жүрүп өлүшкөн. Убадаланганды алышкан эмес, бирок аны алыстан гана көрүп кубанышкан. Алар өздөрүн бул дүйнөдө келгинбиз жана жолоочубуз деп эсептешкен. Алардын бул айтканы чыныгы мекенин эңсеп жүргөндүктөрүн билдирет. Өздөрүнүн чыккан жерин өз мекенибиз деп эсептешсе, анда ал жерге кайтууга убакыт табышмак. Бирок алар андан жакшысына, башкача айтканда асмандагыга умтулушкан. Ошондуктан Кудай алардын Кудайымын дегенден уялбайт. Кудай алар үчүн шаар даярдап койгон. Ыбрайым сыналганда ишеним аркылуу Ысхакты Кудайга курмандык катары алып келди. Убада алганына карабастан жалгыз уулун курмандыкка чалуу үчүн алып келди. Бирок ага уулу жөнүндө сенин тукумуң Ысхак деп айтылган эле. Анткени ал өлгөндөрдү тирилтүүгө Кудайдын кудурети жетет деп ойлоду. Ошондуктан келечектеги тирилүүнүн белгиси катары уулун кайра алды. Келечекке болгон ишеним менен Ысхак Жакып менен Эйсапка батасын берген. Жакып өлөр алдында ишеним аркылуу Жусуптун эки уулуна батасын берген. Таягына сүйөнө туруп Кудайга табынган.
Jusup өлөр алдында Ысрайыл уулдарынын Мисирден чыгаары жөнүндө ишеним менен айтып, өзүнүн сөөгүн алып кетүүнү осуят кылган. Муса төрөлгөндө анын жакшынакай экенин көргөн ата-энеси аны ишеним менен 3 ай бою жашырган. Алар падышанын буйругунан коркушкан эмес. Муса эр жеткенде ишеним аркылуу фараондун кызынын баласы деп аталуудан баш тарткан. Ал күнөөнүн убактылуу жыргалчылыгынан Кудайдын эли менен кошо азап чегүүнү артык көргөн. Машаяк үчүн кордук көрүүнү ал Мисирдин байлыгынан артык байлык деп эсептеген. Себеби келечектеги сыйлыкты караган. Ал падышанын каарынан коркпостон ишеним менен Мисир жеринен кетип калган. Анткени ал көрүнбөгөн Кудайды көрүп тургансып бекем эле. Тун уулдарды өлтүргөн периште ысрайылдыктарга тийбесин деп Муса ишеним менен Пасах курмандыгын союп кашектерге кан сүрткөн. Ишеним аркылуу ысрайылдыктар Кызыл деңизден кургак жерден өткөндөй өтүшкөн. Аларды туураган мисирликтер болсо чөгүп өлүшкөн. Ысрайылдыктар Жерихо шаарынын дубалдарын 7 күн айланып чыгышканда ишенимдери аркылуу Жерихо дубалдар кулаган. Чалгынчыларды тынчтык менен кабыл алган сойкай аял Рахап ишенгендиги үчүн моюн сунбагандар менен бирге өлгөн эмес. Дагы эмнен айтайын? Гидон, Барак, Шимшон, Иптах, Дөт, Шемуэл жана башка пайгамбарлар жөнүндө айтууга убакыт да жетпейт. Алар ишенимдери менен патшалыктарды жеңишкен, адилеттикти орнотушкан, убадаланганды алышкан, арстандардын азуусунан аман калышкан. Жалындаган өрттө өчүрүшкөн, жалаңдаган кылычтан аман калышкан, алсыраганда бекемделишкен, согушта тайманбас болушкан, бөтөн аскерлерди кууп чыгышкан, аялдар өлгөн адамдарынын тирилгенин көрүшкөн, кээ бирөөлөрдү кыйнашканда эң жакшы тирилүүгө жетүү үчүн эркиндикке чыгуудан баш тартышкан. Кээ бирөөлөр кордук көрүшкөн, таяк жешкен, кишенделишкен, түрмөгө камалышкан. Кээ бирөөлөрдү ишенгендиги үчүн таш бараңга алышкан, араалашкан, кыйнашкан, кылычтап өлтүрүшкөн. Кээ бирөөлөр кой эчкинин терисин жамынып, тентип күн өткөрүшкөн, жокчулуктун каарын тартышкан, кысымга алынышкан, азап тартышкан. Алар бул дүйнөнүн бүт адамдарынан жогору эле. Бирок алар чөлдөрдө, тоолордо, үңкүрлөрдө, капчыгайларда каңгып жүрүшкөн. Ишенимдери жөнүндө жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон алардын баары убадаланганды алышкан эмес. Алар асмандагы жеткилеңдикке биз менен бирге жетиши үчүн Кудай бизге жакшы нерсени даярдап койгон.